Такыр эле басканга мындай мүмкүн эмес да. Жыгылып башың жарылса не кыласың? Ушул ойдон тетиги администрацияга чейин да. Бул жерде тротуар тим эле кой, бир жол жок экен. Костюмчан, артист кийимин кийген кандидаттар сүйүнчү биз нарында брусчатка таптык. Мына бул жерде карагыла. Брусчатка бүттү, жетишет. Жарык жок, свет жок, прожектор жок. Мына ушундай караңгы экен. Чоң жигит, бул көчөнүн аты эмне? Билбейт экенмин чын. Көчөнүн аты эмне деп аталат? Не знаю ушуну. Көчө дагы ушундай караңгы. Мына борбордук көчө, трасса. Республикалык бюджеттин кароосуна жардамына биз муктажбыз. Тротуар бар, но бул реконструкцияга муктаж болуп эсептелинет да. Бул элдер менен жолукканда да эң чоң көйгөйлүү маселе болуп. Салам, мен ат Марген Бактыбек уулу. Биз Нарын шаарына кечөөнү келгенбиз. Кечинде кичине сейилдеп, басып баратып, абдан таң калдык да. Бул азыр турган биз көчө Нарын шаарынын борбордук көчөсү. Ушул жердеги азыр тротуардын абалын карасаңыздар, жолдор өңгүл-дөңгүл. Ушул тротуар тетиги администрацияга чейин барат экен да. Абалы так гана ушундай, эч кандай өзгөрбөйт. Мүмкүн там 5 метр брусчатка коюлган, андан кийин кайра эле аңгүл-дөңгүл, анан кайра 5 метр брусчатка, кайра аңгүл-дөңгүл. Албетте шаардын тургундарынын мына күнөөсү жок. Бул жерде мэрия буга жооп бериш керек деп ойлойм. Туура айтып калышат, Нарын дотацияда акча жетишпейт деп, бирок ушул жерде тургундарга мындай шарт түзүп берген дагы аракет кылыш керек да. Ушуну бүгүн биз кеңирээк айтып берген аракет кылабыз. Жүрүңүз. Мына ушул эле тротуар. Абалы ушундай, бирок мындан да жаман жерлери бар. Азыр көрсөтөбүз. Такыр эле басканга мындай мүмкүн эмес да. Азыркы эле биз айтып жаткан тротуар мына улам бартат, бирок бул жерден кандай өтөрүңдү билбейсиң. Тиги жагы дагы өңгүл-дөңгүл. Өткөтөрүңүз. Тиягынан дагы өтүш, биягынан да өтүш мындай кооптуу окшойт да. Бул жер кышында кар жаап, тоңуп калса кандай болот экенин билбейм да. Чын эле жана мен айтып аткандай, жыгылып башың жарылса не кыласың? Мына ушул эле тротуардын ортосунда карасаңар арык да. Каягынан өтсө болот муну? Тиягынанбы же биягынанбы? Мына ушул ойдон тетиги администрацияга чейин да. Жок дегенде 1 километрдей басты окшойт. Мына ошол эле жанагы аңгүл-дөңгүл тротуар улануу да. Бул жерде жергиликтүү жетекчилик бул тротуарларга тыюу салып койгонбу же такыр эле тротуар деген эмне билбейт окшойт да. Биз борбордук көчөдө тротуар жок деп айтып атабыз, бирок кесилишкен көчөлөрдө такыр эле жол жок экен да. Бул жерде тротуар тим эле кой, бир жол жок экен. Кайра эскертип кетейин, бул борбордук көчө менен кесилишкен көчөлөр. Мына абал ушундай. Шаарды биз сизге көрсөттүк. Азыркы учурда Нарында көптөгөн баннерлер илинип турат. Ал жерде костюмчан, артист кийимин кийген кандидаттар биз кылабыз, мына бизден башка эч ким жаза албайт деп мактанып жатышат. Тиги жерде дагы бир партия, нар жакта дагы бир партия, нар жакта дагы бир партия. Баары иши кылып бул жерди ондойбуз деп деген мындай чакырык таштап атышат окшойт. Бири-биринен атандашып, мен жакшыраак кылам, сен жакшыраак кылам деп. Бирок шайлоо 4-5 жылдын ичинде мындай бирден өтүп турат. Президенттик шайлоо дагы, депутаттардын шайлоосу дагы. Бирок 30 жылдан бери бул жерде мындай кайда бир өзгөрүү болгон биз байкабай турабыз да. Чынында ушулар оңдоп атышабы же оңдошкон жокпу? Булардын чакырыктары ушундай эле бир куруу убадабы? Биз мындай түшүнбөй турабыз. Азыр мына тегерегиңерди карасаңар. Бул жер мындай 30 жылдан бери бирдеке жасагандай көрүнүп турабы? Тротуардын ортосунда арык. Эч кандай асфальт, брусчатка жок. Жолдун баары аңгүл-дөңгүл. Бул жерде мындай жана травмалар деле көп болсо керек. Кышында кар болуп, муз болуп, тоңуп калгандан кийин кандай болот? Элестете албайсың.
И сүйүнчү биз нарында брусчатка таптык. Караңыз. Салынган. Бул жер бузук бойдон келип туруп эле мындай өткөн экен брусчаткагачы. Сен ойлоп атсаңар керек, бул жерде мэрия кандай сонун, мындай кичине 100 метрдей брусчатка коюп коюптур. Молодцы деп ойлосоңар керек, бирок жок. Бул жерде сипат жана лицей жайгашкан экен. Менин оюмча же өздөрү жазашкан, же атайын ушул сипаттын астына мындай кичине нормалыраак болсун деп жазап койгондо болсу да. Азыр бул брусчатканын аягын сизге көрсөтөбүз. Нар жакта бүтөт. Ан кайра эле баягы тротуар башталат. Эми тротуар деп деле айта албайсың аны. Мына бул жерди карагыла. Брусчатка бүттү, жетишет. Нарындыктарга башка брусчатка керек эмес, башка тротуар кереги жок. Ушул жерден брусчатка бүттү. Кичине дагы асфальт бар экен. Андан кийин таш башталат. Таш жол. Жантан бери басып келатабыз. Бул жерде тротуар бар экен. Бул эмнени билдирет? Биз жанагы администрацияга жакындап келатабыз. Бирок кайра эле мондай кээ бир жерлерде үзүлүп калат экен. Нары улантып койсо болбойт беле деген суроо туулат да бул жерден. Мына биз Нарын шаарынын борборуна келдик. Бул жерде мындай окшоштуруп жазашыптыр. Жакынкы көчөлөрдө тротуарлар бар. Мүмкүн бүт жерде эмес. Мындай 200 метр жакшы тротуар болуп кетип туруп эле кичине анан бузулуп кетип формасын жоготуп, бирок кыскасы мындай тротуар бар да. Адамдар мындай баса алышат, жер түз. Бирок эмне үчүн башка ушул эле райондордо ошондой жасап койсо болбойт деген суроо туулат бул жерде. Биз бүгүн Нарын шаарынын борбордук көчөсүндө турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле көзгө саяса көрүнгүс караңгыдабыз. Эч кандай жарык деген жок. Ал эми мен турган жерден эле азыр 5 метр алдын көздөй бассак, бул жер жаркырап турат. Бул Нарын шаарынын борбордук көчөсү, мындайча айтканда трассасы да. Анан суроо келет экен, ошондо эмне ушул чоң шаардын бир эле трассасы жарык болуп туруш керекпи? Ал эми ушундай кесилиш көчөлөрү ал жерге жарык койсо болбойбу деген суроо келет экен. Бул суроонун келип чыгышы ушу бир эле көчөдөн улам болгон жок. Мына мен азыр 1 сааттан бери ушу Нарын шаарынын ичинде сейилдеп жүрөм. Анан мына ушундай кесилиш көчөлөрүнүн бардыгында тең эле, дээрлик бардыгында тең эле ушу жарык жок, свет жок, прожектор жок. Мына ушундай караңгы экен. Бул азыр бир эле көчөсүн сиздерге көрсөттүк. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эч кандай жарыктык жок. Болгондо да бул борбордук көчөлөрүнүн биринин кесилишинде. Анан дагы ушундай көчөлөрдү дагы азыр сиздерге көрсөтөбүз. Биз кийинки эле катарда көчөдөбүз. Бул жерде свет бар экен, прожектор бар экен. Муну сөзсүз биз баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Бирок ошол эле учурда суроо жаралат. Эмнеге айрым көчөлөрүндө свет жок, анан калган 1-2 ушу кесилиш көчөлөрүндө свет бар деп. Анан дагы бир баса белгилей кетүүчү нерсе, чоң жигит, бул көчөнүн аты эмне? Билбейт экенмин чын. Билбейсиңби? Жашайсыңбы бул жакта шаарда? Жок, городок жакта жашайм. Городок жакта жашайсың. Бирок негизи Нарында жашайсың, э? Көчөнүн аты жок. Билбейсиңби? Билбейт. Рахмат. Бул жигитти токтото алып сураганымдын себеби көчөдө ошо көчөнүн кайсы көчөдө турганыңды да билбейт экенсиң да. Жазуусу жок, көчөнүн аты жок экен. Аны далил мына өзүңүздөр көрөсүздөр, жүрүңүздөр. Негизи көчөнүн аты бир жерлерде, табличкаларда илинип турат да. Мен аны ошо бир дагы мындай көчөсүнөн кезиктире алган жокмун. Азырда көрөбүз. Мына бул жерде банктын имараты бар экен. Анан мында керек болсо ушул имараттардын алдында деле жазып коет го, баланча көчөдө баланча деген банк бар депчи. Мына ал дагы жок экен да. Эми бул банктын жарнамасын астын карап көрөлү. Балким ушул жерге жазып койгондур. Жок. Тилекке каршы бул жакта дагы көчөнүн аты жазылбаптыр. Эми кийинки жакта карайбыз. Биякта дагы бир банк жайгашыптыр.
бирок дагы деле ошол банк кайсы көчөдө жайгашканын биле албайт экенсиң, себеби көчөнүн аты жок. Бул жакта деле мына өзүңүздөр көргөндөй жакшынакай эле имарат турат, үй турат, бирок ошол үйдүн астында дагы кайсы көчө, канчанчы үй дагы андай жок. Такыр табличка деген нерсе бул жакта такыр жок. Бул үйлөрдү да караңыздар. Кандайсыз эже? Саламатсызбы? Бул көчөнүн аты эмне деп аталат? Не знаю уж. Биякта жашайсызбы? Жок. Биякта на тренировка жагалат эле школа. Негизи Бишкек нарында жашайсызбы? Да. Ооба. Көчөнүн аты жок беле, бизде таппай атышат. Билбейт экенмин, чын эле. Рахмат. Бул жакта нарында жашоочулар дагы билбейт экен ушу көчөнүн атын. Анан учурдан пайдаланып мен Нарын шаарынын жетекчилигине кайрылып кетет элем. Сураныч, ушул көчөнүн атын жок десе сиздер билесиздерби? Эгерде билсеңиздер, анда табличкага мынтип жазып, чаптап коюңуздарчы. Мындай адашпагандай бололу. Анан ошо Борбордук көчөсүнө мына бул имараттын жанынан 51 деген санды көрдүк, бирок кайсы көчөнүн 51-чи дареги деген суроо туулуп атат да. Бул көчөнүн аты кандай? Эмне деп аталат? Депчи. Анан мен бул жактын тургундарына да абдан баа берип атам. Ушунда 51 дегенге келе кал десе эле келе калабы же кандай? Бул Борбордук көчөнүн аты Ленин деп аталат экен. Бул жерде жазылып турат. Анан ошол эле кийинки катардагы көчөнүн жарыгы бар экен. Муну баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Прожектор бар экен. Эми кийинки катардагы көчө дагы ушундай караңгы, мына ушундай эле бир эле жарык көрүп турасыз толгон жана ал дагы жеке менчик үйдүн ээси эле өзү эле ошо короосуна жарык кылып койгон болуш керек. Анан бул көчөнүн дагы аты белгисиз экен, ошондой эле табличкалары жок. Биз тротуар, свет жана башка маселелер боюнча ушул мэриянын кызматкерлерин сурайын деп келдик. Жүрүлө эми чогуу кирип көрөлү. Биз ошо бүгүн Нарын шаарынын тротуарларын көрдүк. Анан ошо айрым жерлеринде гана тротуарлар бар. 5000 метр, 100 метр, 200 метр калгандарында деле тротуар болгон эмес окшойт да. Сиз аябай чуңкур, өзүңүз билесиз да. Ооба. Негизи Нарын шаарынын мэриясынын планында тротуарлар качан оңдолот, анан эмне үчүн буга чейин оңдолгон эмес? Негизинен жалпысын алганда Нарын шаарында 45 000 метрден ашык тротуарыбыз бар. Андан сырткары 8 000 метрге жаңы тротуар салуу пландары бар. Тротуар салуу буга чейин жазалып келген, жазалай бермекчи. Быйыл 1 километрге чукул жаңы тротуар салдык. Ал эми мурунку РТС аймагында бул жерде мурун жок болчу, жаңы тротуар болду. Анан эмне интернат аймагында буга чейин тротуар болгон эмес, бул жаңы курулуш болуп эсептелди. Ал эми жана Нарын шаарынын именно центр Борбор көчөлөрүндө 64 аймагында, жаңы жол аймагында бул эски тротуарларды реконструкция болуп эсептелинет да. Бул былтыркы мурдагы жылкылары ушу шаар ичинде реконструкция кылганбыз. Ал эми быйыл жаңы конуштарды, жаңы ушу шаардын чыгыш батыш аймактарын карайлы деп жаңы курулуш менен жаңы тротуар салдык да. Бул тротуар салуу эмнеге мындай жай жана мындай кыска эле аралыкка созулуп калат? Албетте бул курулуш үчүн абдан чоң ири каражат суммасын талап кылат. Бул багытта биз жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнүн чегинде баягы өзүбүз тазалыкты камсыздоо жана башка менен эле чектелип калып, жана курулуш жана инфраструктура түзүмгө акча каражат кичине чектелип калат. Бул жыл сайын биз республикалык бюджеттин үлүштүк дем берүүчү грант тапкан, стим грант. Демек республикалык бюджеттен көз каранды. Республикалык бюджеттин кароосуна, жардамына биз муктажбыз. Ошол ар жыл сайын биз 5-тен 6дан долбоор сунуштайбыз. Анын ичинде албетте 2-ден же 3-тен кем эмес долбоор бул тротуарды реконструкция же болбосо жаңы тротуар салуу кирет. Калган 2-3 долбоор болсо бул социалдык объектилердин курулушу, капиталдык ремонттор. Орточо жыл сайын 800-900 метрге чейин тротуар салынат. А так 800 метр даана салынат.
да 800 Бул ошо жана городок аймагында дээрлик эле жол дээрлик ооба биз Жок экен да, биз билебиз, биздин планда дагы бар, биздин буга чейинки бекиген стратегиялык пландарыбызда дагы жыл сайын ушу 2000-3000 метрге чейин тротуар салуу келген. Бирок жанагындай эле албетте эң башкы каражат салынат ошо городок аймагында. жакынкы 3-4 жылдын аралыгында салганда бул тротуар бар, но бул реконструкцияга муктаж болуп эсептелинет да. Ал жерде бирөө такыр эле тротуар жок деп эсептейм, бирок тротуар бар, бирок ал реконструкция болуп атат. Оңдоп түзгөн. Городок аймагын биз эмки жылкыны жергиликтүү бюджеттин өзүнө сунуштап атабыз, ошону 1 же 2 жылдын аралыгында сунуштайбыз. Албетте бул элдер менен жолукканда да эң чоң көйгөйлүү маселе болуп, биздин дагы баягы планыбызда бар, бирок биз жанагы айтып атпайбызбы, жок жерлерге салалы деген биринчи приоритетный планыбыз бар. Жок жерлерге пайдалуу. Демек азырынча жок жерлерге Жок жерлерге андан кийин реконструкцияланып акырын 1-2 жылдан иш ачат да буюрса. Такыр эле жумуш токтоп калып же болбосо бир эме болгон маселе жок. Так сиздер азыр көрөбүз десеңиздер, жаңы строительствондо биз көрсөтүп келебиз. Анткени действительно бул жерди коюп туруп ушул жерге салганыңар туура болуптур деп сиздер деле эсептейсиздер да. Ал жаңы жер каякта? Жаңы салынган турат РТС аймагында. Вот недавно эле бир жума болду, комиссион өткөрүп алдык ушуну. Жазган. Азырынча городок аймагында 1-2 жыл чыдап туруш керек. 1 жыл, минимум 1 жылга чыдап туруш керек, максимум 2 жылга чыдап туруш керек. Ал эми багы Кудайым буйрса болот да. Анан биз дагы бир нерсени байкадык, көчөлөрдүн аттары дээрлик табличка жок экен да, жазылбаптыр. Кайсы көчөдө жүргөнүбүздү өзүбүз да билген жокпуз. Анан ошо ар бир өтүп аткан тургундардан сурасак да, алар да билбейт экен биз кайсы көчөдө жүрөбүз. Анан таң калышты, эмнеге ошо көчөнүн аттарына дагы ошо табличкалар элек? Табличкалар бар, көчөнүн ар көчөлөр бизде. Ар бир көчөнүн аты бар. 185 көчө бар, табличка бар. Мына биз баягы ар бир менчик үйгө такканга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок көчөнүн указатель кылып, мына былтыр да такканбыз, быйыл да тактык, мына быйыл жакында эле 20 ушу 4 чакырымга жолдун ичиндеги көчөлөргө 28-30 чукул көчөнү жаңы эле тагып бүттүк. Андан сырткары жана тротуар салдык деп атпайбызбы? Ошол аймактарда бүт указательдери менен жаңы ночной освещение эмеси менен, освечкасы менен. Кечинде 2 саатта эсейледик, кесиптешим көз көрүп алган жокпуз. Бир Ленин көчөсү деген бул чоң көчөнүн эле. Азыр эми бүт барын. Андан сырткары жана керек болсо банктарда банктардан жазуу жок экен, ошо банктарда илгенге жаралыптыр да. Силер андан мындай талап кылганга акыбыз бар. Биз буга чейин жана эл катта болуп атканда биз буга чейин дагы талап кылып, эл катта өтөт, турак жай жана эл катта функция өтөт деп атпадык беле. Ошондо талап кылып тагылган. Просто силер кечкурун сейилдеп калган экенсиңер, аз көрсөт. Жаңы тагылган элерди мен сиздерди азыр кыдырып экскурсия кылып калганга чыкыр. Көчө бар деп. Ооба. Канчасына сиз айтып атасыз, табличка бар, просто силер көрбөй калыпсыңар деп. Канчасына бар ошо? Мен так айта албайм, көпчүлүгүндө бар. 70-80% бар. Балким үйдүн өзүндө тагылбай калышым, жеке үйдүн номерин. Атак көчөнүн аттарында указательдер бар. Указательный санында көрө алган жоксуз, эмне? Көрсөт. Борбордук аймагында көрө алган жоксуз. Балким сиздер башка аймактарында. Мен көрсөтүп келем, жаңы эле тагылган. Недавно эле өткөзүп алып, биз Facebook'ка дагы өзүнүн официалдуу баракчабызга Нары Шарк мэриясына чыгардык. Ушунча жергиликтүү бюджеттен 100 канча миңге мына көчөнүн аталыштары тагылып көрсөтүлдү деп табылды. Анан ошол эле жарык маселеси. Кечинде дагы көрдүк, ошо Борбордук аймакка аябай жарык экен. Борбордук көчөсү, ошо Ленин көчөсү. Анан ошол Борбордук көчөнүн эле кесилиштер. Кесилиш көчөлөрү караңгылап, айрым көчөлөрүндө гана бирден эки прожектор, кээ бирөөсүндө узун прожектор бар экен, аны айта кетишибиз керек. Кээ бирөө мындай көзгө сайса караңгы экен. Эмесиде бул качан толук кандуу жарык? Жарыктандыруу боюнча ошо мен билгени 2017-жылдан баштап аябай активно иш жүрүп келатат. 2017-жылга чейин баягы бизге азыр заманбап технология өнүккөн диоддук депчи. Жанагы энергияны мындай көп коротпой, бирок ошол учурда жарык берүүсү абдан жактуу, масштабтуу кенен. Бүгүнкү күндө 2300 чукул фонар жарык берет. Именно биздин муниципалдыкка тиешелүү. Биз ошол фонарларды жок, борбордук көчөлөрдө эмес, ички көчөлөрдө дагы, бул көчөлөрдө дагы анан Нары шаарын чыга бериштери, буга чейин эч бир эле борбордук эле Ленин көчөсү бир тараптуу гана куюп келген. Ошо 2-3 жылда масштабтуу ишти аткаруу, ушу
чыга бериштери жасалды. Андан сырткары ички көчөлөргө да, жаңы жок жерлерге да жана мен айткандай атайын темир түркүктөрү жасап эме кылдык. Эми ушул жарыктандыруу боюнча сонун бир практиканы колго алганбыз да. Биз даяр нерсени алып келип эле сатып эле коюп койбостон, биз курулуш материалдарын сатып алып, таза нарын ишканасынын базасында атайын трубаны жасап туруп эле ошол эле биздин деле мусор чыгарган балдарыбыз саат 3-4-кө чейин мусор чыгарышат да. Анан эле ошол балдар эле баягы ынтымакта эле жумуштан сырткары эле ошол лумканы казып эле столбону орнотуп эле баягы освещениясын тагып эле бул эме кылдык. Бул где-то ошо баштаган жылдардан бери ушу 2017 жылдан бери ушундай кылманы практикалап этип келатебиз да. Элге силер курулуш материалдарын алып бересиңер? Элге эмес, таза нарын ишканасынын базасында. Эл аны жазбайт. Просто таза нарын ишканасы нары шаардын ичинде жарыктандыруу ишин дагы тейлейт, күйүп кеткендерди алмаштырат. Ошол эле учурда кандайдыр бир жаңы таккан иштердин баарын ушулар аткарат да. Ошон үчүн биз баягы даяр эле бир фонарды алып келип эле ушу мен стол болсо мага илип коюш болуш керек да. Столбодан баштап ошо фонарга чейин бүт өзүнүн мындай кандай десем, способ, чарбалык ыкма, кыргызча айткандачы. Чарбалык ыкмамен жасап отуруп биз 4,5 миллион сомго чейин акчаны үнөмдөп, ошо 4,5 миллион сомго кайра наоборот дагы расширение кылып, биз дагы көп фонар такканга мүмкүнчүлүк болду да. Биз да ички жарыктандыруу боюнча чем тротуарга караганда жумуш абдан жакшы десем болот да. Аябай эле сонун. Таза нарын ишканасынын кызматкерлери өздөрү жумуштан сырткары жана иштеп жасайт. Керектүү жабдыктарын керектүү курулуш материалын жабдыктарын тендерди негизде эле сатып алып, а жерде 2-3 сварщик отуруп алып, бүт баарын жасап, бир жарым ай болобу, 1 ай болобу жасап бүткөндөн кийин эле ашар менен эле баягы тургузуп, анан кийин тургузуп койгондон кийин 2 электрик атайын штаттар бар, анан алар монтаждап туруп бир күндө күйгүзүп коет да. Бир трубаны жасап келип, бир фирма сатып келип коюп койсо, 14 000 сом болот. 14 000 сом фонары менен. 14 000 сом эмес, биз ошо бир 6 000 сомго эле бир материал алып туруп эле, жасап туруп эле, тургузуп койсо 10 000 сом, 7-8 000 сом бизге плюс. Ал 700 000 сом бюджетте калат, дагы 700 000 сомдо дагы бир столбону койгонго мүмкүнчүлүк болуп турат. Бул Бюджетти экономдоо, еще пландагандан сырткары дагы ишти жасап алуу. Бул эсептелет да. Эми курулуш боюнча кандай? Бул жерде тоже байкап калдык. Жаңы имараттарды мындай көздөштүрбөйсүңөр? Курулуш боюнча чындыгында бул курулуш акыркы 3 жылда курулуш аябай көп ири суммада акча экен. Мына азыр биздин борбордук аянтыбыздын бир тийиштүү бөлүгүнө бул эл аралык маанидеги имарат болуп атат. Анткени бул түрк мамлекети тарапынан инвестиция Нарын шаарында балдар бакчасын, 100 орунду балдар бакчасын түрк мамлекетинин Этим Мезгит районунун каржылап салып берип атат да. Албетте биз тараптан жергиликтүү бийлик тарабынан жерин бердик. Бүгүнкү күндө курулуштун где-то 70% бүткөрүлүп калды да. Бизге болгон чоң инвестиция. Атак чоң социалдык бир объектилердин курулушу жок. Буга чейин жанагы Газпром детям, Газпром балдарга деген бул дагы Россия мамлекетинен бизге инвестиция болгон. Атак республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен кезектеги ремонт, анан капиталдык ремонт иштери жүргүзүлүп атат да ушундай. Медиа каптын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү берүүбүздү так ушул жерден баштаганбыз. Бул жерде тротуар бар экен, бирок кандайдыр бир ондоо иштери мүмкүн 30 жылдан бери деле боло элек, ушундай көрүнүш болуп турат бул жерде. Бирок биз мэриядан барып сурап көрдүк, бүт маселелерин баарын айттык. Мэриянын кызматкери бизге убада берди. Городокто жашаган нарындыктар кичине чыдай тургула. Минимум 1 жылдын ичинде, максимум 2 жылдын ичинде бул жерде тротуар реконструкция болот деп айтышты. Эми биз мүмкүн 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин дагы бир жолу келип кетебиз. Бул жакты жакшылап чагылдырып турабыз. Буякта кандай болуп атканын, тротуардын тагдырын биз карап турабыз. Биз менен болгоңуздарга чоң рахмат, аман болуңуздар.